Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек берүүсү кайрадан назарыңыздарда. Бул чыгарылышты мен Бегай Масынбаева алып бармакчымын. Биз бүгүн балдардын тилинин кеч чыгышы, ошондой эле жаз келип, балдар кандай ооруларга чалдыгат, бул боюнча маектешмекчибиз. Ал үчүн студияга конокторду чакырганбыз. Алгач ошо келген коноктор менен тааныштырып өтсөк, Талас облустук Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасынын неонатолог дарыгери Султанбаева Зарина Жакшылыковна жана Талас шаарындагы Теңир Колдо реабилитациялык борборунун логопед дефектологу Гүлнара Төралиева студияга келишкен. Саламатсыздар, студияга куш келипсиздер. Алгач эле ушу Зарина Жакшылыковна айтсаңыз, акыркы жылдары балдар арасында, өзгөчө ушу наристелер арасында кайсы оору басымдуу болуп атат да? Саламатсыздарбы? Басым берген бул ошо балдары кеч сүйлөп, аутизм оорулары көп болуп атат да. Бул оорулардын келип чыгышына эмне себеп? Эми ушу эмне себеп болгондо, эң биринчиси эле ушу бала аял беременный болуп кезинде эле ошондо эле мындай бала аял өзү туура тамактанып, баланын өсүшүн жакшы караш керек да, ошо гемоглобинин убагында учетко барып, бала жакшы өсүп атабы, скринингтерден өтүп туруш керек. Анан негизи көпчүлүк ошо ата-энелер балдардын тилинин кеч чыгышына биздин бул тукумда бар дегендей же кош көңүл мамиле кылышат да. Буга көз карашыңыз кандай адис катары? Ооба, азыр тилекке каршы андай да учурлар аз эмес. Бизге бир 5-6 жашта кайрылганда биз бая суроо бергенде эмне себептен бул убакка чейин убакыт жоготтуңуздар деген суроого ата-энелер атасы же апасы же биздин тукумда ушундай кеч сүйлөгөндөр бар деген дагы учурлар кездешет. Аз эмес андай учурлар. Анан бул жерде балдардын тили калып жаткан проблемадан да тышкары балдар психикалык жактан азыр аябай көп жабыркап жатат. Негизи деген биз азыр бул балдар менен иш алып барып жатканда тилинин калышынан дагы тышкары психикалык жактан жабыркаган балдардын саны аябай көп өсүүдө болуп атат. Бизге кайрылган балдар аябай көп болуп жатат. Зарина Жакшылыковна айтсаңыз, жогоруда айтып өтпөсүзбү, ошо аутизм балдар көбүрөөк төрөлүп атыр депчи. Бул кош бойлуу кезиндеби, жанагындай УЗИден өткөндө бул аутизм болуп түрлөрү бир далилденеби же көрүнбөйбү? Жок, андай деле далилденбейт, бирок ошо кош бойлуу кезинде биз аялдарга рекомендовать этилет да, жана Ядафол деген дарыны ичип тургула, гемоглобинин аз эмеспи, ошону карагыла. Анан азыр эле ушундай азыркы ситуацияда ошо стресс болуп жүргөн аялдар да көп да, психически азыр логопед айтып кетпеди, ошондой эле мындай жүрүш, туруш, эс алуу, азыр беременный аялдар деле мурун өзүнүн срогунда мындай эмеге жана декретке чыгып кетиш керек дегенде ошондой болчу да, азыр боюнда аялдар деле иштеп жүрүшпөйбү, азыр оор жумушта төрөгөнчө иштеген аялдар да бар да. Бул дагы бир кандайдыр бир ичтеги түйүлдүк өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ооба, терс таасирин тийгизет. Гүлнара айым айтсаңыз, негизи жогоруда айтып кетпедизби, ушинтип балдар ата-энелер кеч кайрылышат депчи. Негизи ушул баланын тили канча жаштан баштап калыптаныш керек? Негизи нормада 1 жаш дегенде бул 2-3 тамганы сүйлөп, баягы бул жактан жана психикалык жактан жабыркайт азыркы балдар көп деп атпаймынбы? Ошол тили чыгышынан мурун дагы айлана чөйрөгө көңүл буруп, айлана чөйрөдө болуп жаткан баягы жаныбарларга же болбосо үйдө турган нерселерге көңүл бурбай эле баягы телефон менен отуруп же болбосо бир өзүнүн бир узкий круг бир кызыкчылыгы менен отурган балдар көп. Ошонун артынан баланын өсүп өнүгүшү аябай артта калып жатат. Анан айта кетпедимби, 1 жашка келгенде бир 2-3 тамганы кошуп сүйлөп калыш керек нормада бала. 2 жашта уже баланын словарный запасы 50-дөн 100гө карап калыш керек. А бул биз мага кайрылган балдар кездешет, 5 жашта кайрылат, 1 жаштагы баланын сөз байлыгы менен. А 5 жашта бала уже сүйлөм менен толук көргөн нерсесин, күн тартибинде болгон нерсесин, баягы бала бакчадан келип эмне болуп берип атат, ошонун баардыгын кыйынчылыгы жок, толук мындайча айтканда таза сүйлөмдө баягы ар бир тамгасы дагы уже туруп калыш керек да. Дефекти жок айтып сүйлөп калыш керек 5 жашка. Аутизм менен төрөлгөн баланы канча жашта аныктасак болот негизи? Аны ар кандай болуп калат да аныкташка. Мен деле ошо жана приемныйда иштегенде мен балам сүйлөбөй атат деген болуп калат. Анан
мен өзүм логопед болбогондон кийин ушу специалисттерге жөнөткөндө келишет да, обследовать этилгенде баштын өзүшү жашынакай эле экен, мозговой немеси. Просто ошо жанагы аутизмдин да түрлөрү бар да, цифровой аутизм деп коет. Ошол эле баланы менен эле заниматься этип, жана логопед айткандай эле, мындай колунун пальчиктеринин учтарында дагы өзүнүн эмелери бар да, ошо оюнчуктар моторикаларын өнүктүрүш керек да. Жанагынтип оюнчуктарды кандай 4 бурчтук оюнчук ойноп атабы, ошонун баары өнүгүп, мээге сигнал келет дагы. Ошол менен кол менен жанагы кичик баланы айтып коет го, оозуна эле сразу салып башташат го. Ошонтип эле ошо даамы менен алар жашоону эметип башташат да. Айтсаңыздар, негизи ошо интернет айдыгында тубасы аутизм эмес, азыркы учурда жасалма аутизм да көбүрөөк болуп атат депчи. Буга эмне себеп? Бул деген азыр баягы тубасы аутизм деген бул жана поведенческий болуп атпайбы? Аны Зарина Жакшылыковна айткандай эле, буну эч кандай бир медициналык жактан подтверждение жок болуп атат. Биз азыр аутизмди бир гана баланы жүрүп туруп кыймылды аракетинен эле биле алабыз. МКБФтин өзүнүн бир тестированияларынан, тесттин негизинен билинет да, риск аутизма чоңбу же канча процент составлять этет. Анан кийин жана ложный аутизм деп жатпайбызбы? Бул ложный аутизм деген ошол эле признактар болот, бирок баягы жана бир кыймыл аракети бир азыраак болот. Анан бир 2-3 деталь нерсеге көңүл буруусу болсо дагы баягы башка аутизм, аныкталган аутизмге караганда өзгөчөлүгү болот, башкача болот. Анан ал жана ложный аутизмди иштешсе болот. Биз бул күнгө чейин ложный аутизмди иштешип келебиз. Поведениясын эле, баланын поведенческий коррекционный жумуштарды жүргүзгөндө билинет. Баланын жана поведенческий нерсеси калганда, анан баланын көз карашы пайда боло баштайт, адамдын сүйлөгөнүнө, атынан чакырганда көп көңүл бурбайт да. Бул деген коммуникация, взаимоотношения бузулуп жатпайбы аутизмде? Ошол жана бала менен иштеш баштаганда уже айлана чөрөгө баланын кызыкчылыгы пайда боло баштайт да. Ошо неонатолог, дарыгер катары айтсаңыз, Зарина Жакшылыковна, негизи учурда ошо санариптештирүү заманында жашап атабыз. Кандайдыр бир гаджет же чөнтөк телефондордун баланын мындай тилинин кеч чыгышына өзүнүн бир таасири барбы? Азыр таасири бар деп эле ойлойм. Анткени жанагы айткандай эле эме болуп атпайбы? Ошо гаджет менен отуруп калат да, бала эч ким менен сүйлөшпөй калат да. Даже ата-энеси да гаджет менен отуруп калат, общение жок болуп калат. Анан ошон үчүн садикке барган балдар общительный болуп неметет да, это эме сүйлөш керек да бала менен. Өзүп келаткан бала менен негизи сүйлөшүш керек биз. Ата-эненин көп мындай мамилеси жок болуп калат. Ошо гаджеттен ыйлап атса деле, бизге жана приемныйга келип калса деле, успокоить эткенде балам ыйлаба дебей эле сразу эле соткасын жанагы трактор деген эмелерди коюп бере коюшат да. А могу менен успокоить этет мен балам деп эле сразу эме кылып. Это получается, это ошодон вывод жасасак болот, что даже ата-эненин эмелери жок, контакт жок болуп калат да, бала менен контакт азайып баратат ошо гаджеттин кесебинен десек болот да. Сиз кошумчалай кетсеңиз. Ошондой баягы телефондун бизге таасири тилин өзүп өнүгүшүнө бул психикалык жактан дагы эмес, психикалык жактан нормада менин балам түшүнөт, баарына көңүл бурат дегенден тышкары, азыр телефон менен отуруп бала кыймылдабай эле бир калпта отуруп жатпайбы? Айлана чөйрө менен эч ким менен мамиле түзүшпөйт. Зарина Жакшылыковна айткандай, азыркы көп балдарды ата-энелер баягы гиперопека кылып, бала бакчадан да алып калган ата-энелер жок эмес да. Анан ал бала үйдө отурат да, физикалык жактан эч кандай өсүп өнүкпөйт. Физикалык жактан өсүп өнүкпөгөндөн кийин баягы адамдын денесинин булчумдары баары бош болуп туруп, анан ал беттин лицевой мышцаларына берет дагы. Анан баланын жашы өзүнүн 3-4 жашка келгенде чыга турган тамгалары чыкпайт. Себеп дегенде, могу жакта артикуляционный аппараттагы бир да мышца аны сүйлөй албайт. Себеп дегенде ал бош же кайра десең гипертонус болуп тырышып турган болот да. Анан ошо коомубуздагы өзгөчө балдарды коомчулукка аралаштырыш керекпи негизи? Анткени көпчүлүк ата-энелер ошо балдарынын тубасы жанында аутизмди өзгөчө балдар болуп төрөлгөнүн коомчулуктан жашырып келет. Бул үйгө камап, бир тууган туушканга көргөзбөгөнгө аракет кылат. Буга дарыгер катары көз карашыңыз кандай? Ошо кайта коомчулукка аралаштырыш керек да баланы. Коомчулукка аралаштырып, мындай өзү скрытый болуп эле мен балам ушундай болуп калды деп өзүнчө эле бир эмеге кирип кетпеш керек.
чтоб биздин ошо специалисттерге, логопедтерге кайрылып кайта өз убагында ошону кармап лечение кылып калганга аракет кылышыбыз керек да. Ооба, мен да кошулуп кетем. Негизи бул бала баягы үй бүлөдө ошондой бир өзгөчө бала төрөлгөн аябай чоң стресске кабылат любой эле ата-эне. Анан биз бул учурда биринчи очередте ата-эне менен иштешебиз. Баягы ата-энени көндүрүп, ата-энеге түшүндүрүп, бул баланы оңдосо болот, коомго кошсо болот, же азыркы баланын турган турушун жеңилдетсек болот. Анткени ал бала деген ата-эне менен чогуу өмүр бою болбойт. Ал бала деген башка адамдар менен мамиле түзгөндү да үйрөнүш керек. Баягы өзүнүн эле тамак ашына, кыймыл аракетине чоң таасир эте турган жардамдарды бергенге аракет кылабыз. Негизи ушу медицинада аутизмди мындай дарылап, буну жакшы кылып койгон учур барбы? Далилденгенби? Жана ложный аутизмде түрлөрү бар деп атпайлыбы? Бар. Если жана өз убагында специалистке көрүнүп келсе, бул аутизм какой-то мындай өтүшүп кетпейт да. Лечение болдук, жакшы, мен балам жакшы болуп калды деген атын бар. Айтсаңыз, Гүлнар айым, негизи сиздерге келген балдардын канча пайызы ушу жогорку курактагылар? Мындай 3 жаштан жогорураак да? Бизде бир 90% жогорку курактагы дейм. Себеп дегенде баягы айта кетпедиңизби? Көп ата-энелер мойнуна албай, жашырып же баягы өз убагында билбей калгандыктан бизге көбүнчөсү 5 жаштан өйдө кайрылат. Бирок биз бул убакка чейин колубуздан келген салымды салып жатабыз. Канчалык эрте кайрылсаңыздар 1 жаш деле эрте эмес, 2 жаш деле эрте эмес. Себеп дегенде ошол маалдан баштап баягы баланын өз аракетин бир үйдөн тиричиликке салым салбаса дагы баягы өзүнүн самообслуживаниясын үйрөнүп, бала өзүнө өзү аракет кылып башташ керек деген ата-энелерге түшүнүктүү киргизип, түшүндүрүп, баягы иштерди алып киребиз, алып барабыз. Бирок көп балдар уже бир 5-6 жаштан өйдө карап калганда кайрылат бизге. Сиздерге кайрылганда бир кандайдыр бир бала менен ата-эне экөө менен чогуу алып барасыздар да, негизи? Албетте. Бизге бала келери менен биз баланы диагностикадан өткөзөбүз. Тилекке каршы диагностикадан өткөндө көп балдар баягы биологический жашы деп коебуз. Бала өзү 6 жашта болсо, бирок менталдык жактан баланын өзүп өнүгүшү 1 жашка туура келип калышы мүмкүн. Ошол себептен биз только гана диагностиканын артынан иштешебиз. Анан ата-эне дегенде көп учурда түшүнбөйт. Баягы 6 жашка сүйлөгөн баладай эле мамиле кылып аракет кылат, бирок анда балага аябай оор болуп калат. Себеп дегенде бала түшүнбөйт же алып кетиши кыйын болот. Ошондуктан биз ата-энеге түшүндүрүп, баягы планды туура ата-энеге жеткизип, анан кийин ар бир сабактан кийин ата-эне менен отуруп, маектешип, бүгүн мындай иштештик, мындай жылышка сиз жетишиңиз үчүн үйдөн мындай нерселерди аткарасыз десес, андайда ата-энелер жок эмес, жакшы жылыштарга жетип келебиз. Ошол эле сиздерге барып, мындай балдарына сабак алып, жанагындай тиленин кеч чыгышы үчүн аракет кылган ата-энелерге мындай кандай кеңеш бересиздер? Негизи жогоруда баарыбыз эле айтып атабыз, ошол чөнтөк телефонунда кандайдыр бир өзүнүн зыяны бар депчи. Негизи ошо тиленин кеч чыгышына тили кеч чыккан балдарга чөнтөк телефон бериш керекпи же бербей эле коюш керекпи? Албетте бербеш керек. Биз ата-энелерге берип кете турган кеңешибиз андай деле эч кандай бир кыйын деле нерселерди, сверхъестественный деле нерсе айтпайбыз. Бала менен сүйлөшкүлө. Күнүнө бир 30 минут отуруп китеп сатып алыңыз. Эч бир баягы ата-энелер бизге келип эле кызыга берет да, мен мындай жок, андай көп акча каражат кетирип кереги жок. Аласыз китеп, кааласаңыз биз чыгарып берелик сизге карточкаларды. Ошол менен эле отуруп бир жарым саат үйдө болгон нерселерди эле кашык, ошол элементарный нерселерди билишпейт да көп балдарчы кайрылганда. Себеп дегенде ал буюмдарды озвучивать этип, бул буюмдун аты мындай, бул мындай аталат деп эч ким кайталабайт. Баягы сөз бала менен ата-эне көп сүйлөшпөгөндүктөн ошо балдардын сөз байлыгы ошолдон аз болуп келет да. Телефон карап отурушат, телефондон көбүнчө көргөндө биз нездоровый контент деп коебуз. Ал контентте сөз жок. Ар кандай эле бир үндөр чыгышы мүмкүн, же кайталанган бир ырлар болушу мүмкүн, бирок анын бир эч кандай жакшы бир таасир эткенин көргөн жокпуз. Телефонду баягы бала бат-бат жылдырып көргөн, бунун эң чоң зыяны бала бир жерге отуруп бир
информацияны же бир нерсени кабыл алыш ушу аябай кеч болуп калат. Себеп дегенде баягы бала көнүп атат да телефондон бат жылдырып. Бул жерде биз эме СДВГ деп коебуз, баягы аябай бала гиперактивность болуп атат. Ошол телефондун кесепети азыр каждый третий ребенокто, к сожалению, жолугушуп келип атат да бизде. Зарина Жакшыбековна, айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө жаз келип, адам организминде витаминдер түгөнүп атпайбы, анан кийин көпчүлүк ата-энелер эле ушул балдарын оору сыркоодон өзгөчө жана жугуштуу сасык тумоо оорусунан сактоо максатында дарыканалардагы сатуучулардын кеңеши менен эле дарыларды алып берип баштайбыз да. Анын арасында мен деле бармын да. Буга дарыгер катары көз карашыңыз кандай? Эми ошо дарыгерсиз назначениясы жок, ошо албаш керек да аптекаданчы. Анткени ар бир баланыкын ар кандай недостатоктору болот. Мүмкүн эң биринчи ошо анемия болуп калат да азырчы. Гемоглобин аз болот. Гемоглобин көтөрмөйүнчө канча витаминный комплекс берсең дагы ал жардамы жок да. Анан ошо мындай азыр ошо фирмаларда көп, бирок аптекага барсаң бул витамин ичиңиз деп калат да. Анан более эме нутрисолог деген өзүнчө специалисттер да бар, ошо өзүнө исследовать этип, аны үчүн кайсы витамин жетишпей калды деп анализ тапшырып, анан эме кылыш керек. Анан бирок ал дагы бизде азыр Кыргызстанда өтө мындай өнүгөлөк болгондуктан азыркы учурда балдарга основном витамин D3 керек да. Өзү организм болгондуктан витамин D3, кальций ичпей да койбош керек, бирок искусственный витаминдерге дагы акцент кылып салбашыбыз керек да. Основном тамак ашыбызга кылышыбыз керек. Анан витаминдин эмесин биринчи баланы көрүп, анан ичсеңиздер жакшы деп ойлойм да. Биринчи анализ тапшырып, анализ тапшырып туруп, анан кийин кайсы витамин жетпейт, анан ошол себептен анан болуп калат да. Даже биз жана анемияны выявить эткенибизде дагы железо дефицитный анемия болуп калат, витамин B12 түрлөрү көп да анында. Ошону дагы биз лечение башталарыбызда кайсы препаратты назначение кылсак, темирге акцент кылсакпы же витамин B12 акцент кылсакпы деп отуруп анан кийин назначение кылабыз да. Гүлнар айым, айтсаңыз, негизи ошо бүгүнкү күндө сиздерге кайсы урактагы балдар көбүрөөк кайрылат? Бүгүнкү күндө бир 3 жаштан өйдө десек болот. 3 жаштан өйдө, бирок бул 3 жаштан бир 5 жашка чейин кайрылган категорияда балдар аз. Көбүнчөсү баягы баланык уже өтүшүп кетип, баягы мектепке жакындап калганда ошондо байкалып жатат көбүнчөсү. Анан ал учурда кайрылганда баягы баланы мектепке да дайындаш керек. Ал жакта деген уже башка академиялык навыктарын дагы кошуш керек. Баланын өзүнүн түшүнүгү да жок болуп жатат, тили дагы так эмес, сүйлөгөнүндө дагы дефект балага аябай чоң катуу нагрузка келет. Ошондуктан биз кеңеш берип кетет элек, колдон келсе 2 жаш 3 жашында баланын сөз байлыгынан же сүйлөгөнүнөн дефекти бар экенин байкаса болот. Ар бир эле ата-эне бала менен отуруп сүйлөшүп сөз байлыгын байкап көрсө болот. Канча нерсе билет балам менен, канча сөз сүйлөй алат, сөздү сүйлөгөндө канча тамгадан түзүлгөн сөз, аны баягы ата-эне отуруп бала менен сүйлөшүп бир аз байкаса эле биленет. Ошол себептен биз кеңеш берет элек эртерээк кайрылганга. Кийинирээк бир аз оорураак болуп калат балага. Сиз кошумчалай кетпейсизби буга? Анан биз жана роддомдон скрининг алабыз да, азыр жанагы кайсы витамин деп атпайбыз, основном жанагы йод жетишпеген оорулар бар да. Анан бизде жана скрининг алабыз, гипотиреоз жокпу балада десек, мындай көбүнчө ата-энелер отказ кылышат да, жок мен балама ийне сайгыскым келбейт депчи. Анан ошондо айтабыз, азыр медицина өнүгүп атат, азыр бул скрининг баланы выявить этип коебуз. Ошо мындай йод жетишпеген оору жокпу, ошону текшеребиз депчи. Анан ошол жанагы витамин деп эме бергенибизден ошо беременный кезинде ядафол ичип, мындай эме при беременности даже ошо балага витамин эртерээк эме кылсак, ошо түйүлдүк кезинде эле башташыбыз керек да. Аял ошо боюнда бар кезинде эле витаминный комплекс ичип башташ керек. Бул жалаң гана дарыгерлердин эмеси менен, кеңеши менен ичиш керек. Ооба, кеңеши менен ичиш керек. Өз алдынча болбойт бул. Анан айтып өтсөңүздөр, негизи бүгүнкү күндө ошо баарыбыз эле көпчүлүк ата-энелер балдарын алаксытуу максатында же тынчтандыруу максатында сотка берип койду. Жаңы төрөлгөн наристеден баштап, анткени бул сотка көргөн бала бир жерден жылбай, мындай ата-энеге да тынч, и балага да тынч деп. Буга адис катары көз карашыңыздар кандай? Бул 2-3 айдан эле да мен байкашым боюнча, баягы 2-3 айда баягы бала кыймыл аракет кылып, айлана чөйрөгө көңүл буруп, бир үндөрдү чыгарып баштаган маалда эле ата-эне
телефонду коюп берип коет. Жана Зарина Жакшылыкова айтып кеткендей, детский контент бар. Ар кандай бир өңдөр чыгып турат, бир музыкалар ойноп турат. Ошону баланын башын кыйшыйтып туруп, жаткызып туруп берип коет телефон. Даже ушул азыр Мен ушул убакка кечиресиз, ушул убакка чейин бир эле ата-энеден көргөн жокмун. Көчөгө чыгасың, кафеден көрөсүңбү, сырттан баягы оюн площадкалардан көрөсүңбү, балдарды алып барат. Чоңусу ойносо ойноду, ойнобосо жок, телефондо отурат. Ошондой да. Ошо гаджеттин дагы жакшы жактары бар, бирок ошону жана айтып атпайбы, 2 айында эле байкаса болот неме депчи. Анан ошо гаджеттен деле физиологическое развитие ребенка деп деле көрүп, 2 айында балам эмне үн чыгарып калыш керек, 3 айында эмне кылыш керек деп ошону ата-энелерге рекомендовать этип элем. 2 айында мен балам интип калыш керек, ошондой Google'да эметип калдыбы, 3 айында кандай болуп калды, ошодон эле башташ керек да. Ошодон байкап эле, даже 2 ай, 3 айында алар күлүп атабы, мени ата-энесин таанып атабы, ошолордун баарын ошодон внимание кылып башташ керек. Жана айрым аутизм ооруларды ошодон эле байкаса болот экен да. Кандай реакциясы бар баламдын, негизи ата-энени тааныйбы, алар бир жерде карап тура берет. Ошо башынан эле ошодон көрсөк болот да. Аутизмдин негизи белгилери кандай болот? Аутизмдин эң алгачкы белгилери бул бала өзүнүн атына кайрылбайт. Бая ата-эне бир 5-6 айында эмоциясын проявлять этип күлүп балага эркелеткенде бала ал нерсеге реакция жасабайт. Ал убакытта көздү карай бериш мүмкүн, бирок айлана чөрөгө, ар кандай бир үндөргө апасын тааныбайт. Андай да болушу мүмкүн. Же болбосо жана мен айта кеткендей эле көзүн карап, же бая эмоцияны кайталайт го. 5-6 айда уже күлгөндө агууга жетип калганда кайталап калат, ошол нерсе жок болот. Анан аутизмдин 2 түрү бар. Бул жерде врожденный болуп билинет. Анан кийин 1 жаш 5 айдан 1 жаш 7 айга чейин ошол моментте периодта аутизм выявляться этип калышы мүмкүн. Көп ата-энелер кайрылат, менин балам 1 жашында мама, папа деп сүйлөп, апа, ата деп сүйлөп, нан, чай деп көңүл буруп, кол чаап имитациясы бар болгон бала эле 1 жаш 5 айдан 1 жаш 8 айга чейин алабыз. Ошол убакытта бала артка откат берип коюшу мүмкүн. Аутизмдин 2 түрү бар. Ошол бирөөсү артка откат бергенде бул жанагы билген, аткарган, сүйлөгөн сөздөрдүн, навыктардын баардыгы жок болуп калат. Баягы кайра 1-2 айлык баладай болуп, эч нерсеге көңүл бурбай, эчтекеси сөзү да жок болуп калат, имитациясы да жок болуп калат. Аны белгилери, эгер балада аутизм бар болсо, белгилери аябай эле билинет. Бул 1 жашында эле атасынан кайрылбайт, көздү карабайт, бир ар кандай бир үндөрдү чыгарсаң караш мүмкүн, анан указательный жест жок болот. Анан кийин деген өзүнө керек болгондо гана апасына келип, өзү мындай көрсөтпөстөн апасынын колунан алып, мага муну алып бер деген дагы ошондой да признактары бар. Коркуу сезим жок болот. Анан тамак ашты аябай тандайт. Анткени чувствительность полный сенсор-моторный аппараттын баарында нарушение кеткендиктен, баланын чувствительности бузук болгондуктан же жытка, үнгө, звуктарга аябай реагировать этиши мүмкүн, же вообще реагировать этмеши мүмкүн. Анан оокат ашка аябай тандоо менен оокат жейт. Бышырган нерселерине чейин прям билинет да, баланын өзгөчөлүгү ошондо билинет. Баягы эле бир картошканы куруп берсең жейт, сууга бышырып берип койсоң жебейт. Себеп дегенде, ногу остук аппаратта сенсорный сезген чувствительности нарушен болот. Жанагы эме деп атпайбы, гаджет кандай эме депчи, жана бизге приемныйга келип калат да. Ошондо да бала ыйласа, ошо гаджет менен алаксытат да. А мурун биздин апаларыбыз бар эле го, шылдырак алып алышчу. Шылдыратып, ал шылдыракты кармайт, звуковой да билет. Ар кандай шылдырак оюнчуктар болчу. Азыр бизде приемга келгенде шылдырак эч ким көтөргөн жок, баары эле сотка көтөрүп келет дагы. Анан ыйласа эле сотканы көрүп коюшат, анан жана эмени коюп коюшат. А ошондой эле лучше ошо шылдыратып, шылдыракты кармайт. Жа тоңулугу болот, төрт буштуу болот, жа моторикалар ошо шылдырак менен да өнүгөт да. Лучше сотканы алганча ата-энелерге айтат элек, лучше жана антип просто безопасный шылдырак оюнчуктарды алсын да. Азыр керектен жутуп алган шылдырактар болуп калат, адан кайта коркосуң, балдар жутуп алабы депчи, ооско салып көрүшөт да. Лучше шылдырак оюнчуктарды алып, ошондойлор менен алаксыткан жакшы да, чем сотка менен карагандачы. Көпчүлүк ата-энелер ушул балдарынын оосун кабыл албайт. Буга кошуласыздарбы? Ооба. Андай учурлар ар бир эле каждый бир бир ата-энеден кийин эле кездешсе керек. Негизи бул ар бир үй бүлөдө өзгөчө бала төрөлгөн аябай оор.
биз бул убакка чейин канча ата эне менен иштешип келебиз, аябай чанда кездешет. Мойнуна алып, мен балам менен иштешем деген аябай чанда кездешет. Көбүнчөсү 1-2 ай келсем, балам сүйлөп кетсе, балам оңолуп кетсе, биз садикке барабыз деп келген учурлар болот. Бирок биз ата энелерге кеңеш берет элек, канчалык бала ата эне өзүнүн баласын кабыл алып, ошол бала менен ошол баланын деңгээлинде иштешип иш алып барса, ошончолук жылышпат болот. Мектепке деле берип койгон учурларыбыз бар. Биз кадимкидей эле ошо жана психикалык жактан жабыркаган балдар менен аябай сөз түшүнбөй, айлана чөйрө көңүл бурбаган балдарды деле үйрөтүп, көңүл бурдуруп, сүйлөтүп, сөз байлыгын көбөйтүп, кадимкидей эле мектепке берген, жөнөткөн учурларыбыз болот. Ошондуктан канчалык ата эне бат кабыл алып, ошончолук баланы алдыга иштегенге аракет кылып, коомчулукка кошпой бекитпей эмес, жок, наоборот кошуш керек. Анткени бала ар бир коомчулукка чыкканы стресс болот. Ыйлайт, ызылдайт, же кулагын жабабы, көзүн жабабы, ар кандай проявление ар кандай болот. Бирок канчалык ошол баланы көбүрөөк алып чыгып, көбүрөөк аралаштыра берсең, ошол жок болот. Ооба, ошол признактары жок болуп баштайт. Ошо азыр ошо бизде кыргызча кылып ойлошот, менин балам эрке деп коет да, эркелеп эле түшүнбөй атат. Анан биз териштирсек, ошо чоң атасы дагы кеч сүйлөптүр, анан ошол себептен сүйлөп кетет деп, анан кийин ошентип времясын упускать этип алышат да. Лучше ошондой эле өздөрү эле бир үйдө отуруп, мен балам сүйлөп кетет деп отура бербей, анан бирок ошентип отура беришип дагы ал ата энеси дагы бала менен контакт жок болуп калат. Бала сүйлөшөйүн десе да эч ким менен аны кайта жанагы эмеси өрчүй берет да. Лучше убакытты утуруп коюшат. Лучше ошондой эле, лучше жанагы эмеге кайрылып, уялбай эме кылыш керек да. А бул өзгөчө балдарды кадимки балдарга аралаштырса эмне болот? Мындай тигилерди көрүп кичине алдыга жылуу болобу? Болот, кайта пайдалуу болот да. Эме кылат, лучше жана садикке барганда тиги баланы ыр жатташат, усиленно заниматься этишип, кайта өнүгүп, кайта эме болот да, жардам болот. Ошо эфирибиздин аягында сиздерге эркин микрофон, ата энелерге эмне деп кайрылат элесиз? Ата энелерге ошо жанагы айткандай эле өзүңүздөр уялып, үйдө ушундай балам бар деп өзүңүздөр менен өзүңүздөр жүрө бербей, специалисттерге кайрылып, ошондой диагноз менен буйруса мындай до конца жакшы эле болот да, лечениясы жакшы болуп, тартынбай дагы Үзгүлтүксүз аракет кылыш керек, бала менен иштеш керек. Мен да ошо кошула кетет элем. Канчалык балага эртерээк салым жазып, салым салып эртерээк бала менен иштеш баштаса, ошончолук чоң жетишкендиктерге жетет. Бул жерде кадимкидей эле балдардын арасына жана инклюзивный деп балдарга кошуп атпайбы? Ошол балдарга кошконго баланын мүмкүнчүлүгү чоң болот. Балким адан кийин кадимкидей эле балдар менен мектепке окуп кеткен да мүмкүнчүлүгү болот. Бул ар бир өзүнүн ата эненин ответственности. Биз ар бир ата энеге кеңеш бере кетет элек. Канчалык баланы эртерээк кайрылса, канчалык батыраак кабыл алып, анан ошол бала менен ошол баланын деңгээлинде туура иштеш баштаса, жыйынтыктар, баланын жетишкендиктери аябай чоң болот. Негизи кайрылабыз эле дешет да ата энелер, анан мындай үмүт берет да, мен азыр финансовыйым жок болуп атат деп берет да. Мен кайрылат элем, финансовыйым жок депчи. Лучше финансовый жок болсо деле ошо өзү заниматься этсе болот да, үйдөнчү мындай айтып, бала менен сүйлөшүп, ошондой кылса дагы. Сиздерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп биздин эфирге келип маек бергениңиздер үчүн. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек өз соңуна чыкты. Эмки эфирден жолугушканча саламатта калыңыздар.